Саламатсыздарбы, алыстан жакындан көрүп аткан мекендештер. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге видеону тартуулоону улантуудабыз. Бүгүн 18 октябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Азыркы видеолорубузда мына байкаганыңыздардай жалаң гана мындай портер унааларын түзөт. Портер 1, портер 2. Свежий келгендерин да тарта кетем, портер 2-лердин. Алар көбүнчөсү видеонун акырында болот, бирок ага чейин деле видеону үзбөстөн акырына чейин көрүп туруңуздар. Ким билет, сиз издеген унаалардагы арасынан табылып калышы мүмкүн. Ошону менен катар эле видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жана жаңыдан көрүп аткандарга биздин каналыбызга жазылып кетиңиздер демекчимин. Мо дубль кабинадан баштай берели. Портер 2, нарашка бар экен. Интеркулерби? Анда 126 окшойт, 2009 жылы чыгарылган 126 CRDI, объемы 2.9, эсин байланыш номери бирөөсүн озеки айтып коеюн, 778 86 14 51. Тез арада сатам деп атат эси, айтылыш баасы 500 000 сом. Портер 1, нарашка жок. 2000 жылы чыгарылган, объему 2.5, айтылыш баасы 450 000 сом. Кээбиркилер айтып калып атышат, ушу астындагы мотор жагын, коробка бардык ак-чүкүлөрүнөн бери сурап айтып кетпейсиңерби деп. Эми антып берсем, бир машинага эле менин эң кеминде бир 5 минут убактым кетип калат. 5 минутта мен көптөгөн машиналар тартканга үлгүрүшүм керек. Сиздерге мындай көбүрөөк ассортиментте болуш үчүн. Ошо эгер кызыксаңыздар, ошондой суроолор бар болсо, мына номерин көрсөтүп коюп атам. Эсине телефон чалып, бардык маалыматтарды, кызыккан суроолоруңуз болсо ошолорго жооп берет. Эсинен өтөр эч ким жакшы жооп бере албайт. Ошон үчүн ушундай жазып аткан көрүүчүлөргө алдын ала ушундай эскертүү катары айтып кетип атам. Мындай жазбай эле коюңуздар. Мен дайыма ушундай эле эң негизги маалыматтарын эле көрсөтүп, билдирип айтып кетем мен. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 420. Нарашка бар экен. 2001 жылы чыгарылган. 420 000 сом. Портер 1, нарашка бар. 1996 жылы чыгарылган, объему 2.6. Мына баасын да жазып коюптур эси. Жакшы, 370 000 сом деп. Нарашка арканкысы барбы? Бар эди. Бар деп атат. Уна кайсы жакта жүргөн? Баткендеби? Так, бул жакта дагы баасы жазылган Портер 1, дубль кабина, нарашкалары бар экен. Дубль кабинаны өткөндө аябай сурагандар көп болуп аткан. Ага телефонда чалып ушундай таап бербейсиңерби деген биздин көрүүчүбүз да болду эле. Мынакей көрсөтүп коюп атам. Баасы 500 000 сом. Варианттар бар экен. Кандай варианттар бар? Бул жигитем жаш бала жөн эле карап эле отурат окшойт. Эси өзү көрүнбөйт, билбейм деп атат. Кызыксаңыздар дагы деле телефон чалып сурап билип кое бериңиздер. Портер 1, нарашка бар. Мотор привозной басылган экен. 1999 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 772 62 52 03. Айтылыш баасы 380 000 сом деп атат. На порттун ичи. Так, Портер 2, 123 CRDI. 2008 жылы чыгарылган, объемы 2.5, баасы 560 000 сом.
нарашка коюлган экен. Борттун ишин көрсөтүп коём сиздерге. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары жаңы коюлган экен. Мына протекторлор да жаңы болуп турат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизги катар жакка келдик портерлерден. Эң кызыгы дагы ушул жакта болот эми. 650 миң деп атасыңарбы? Аха. Нарашка бар экен, Портер 2 126 CRDI 2010. Мынанда алдыңкы дөңгөлөгү да куюлган дисктер экен. Протекторлору жайкы. Жана ушунун жанында Портер 1 нарашка бар. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Алдында мындай декоративный защитный дуга. 2003 жылы чыгарылган. Баасы 570 миң сом. Мына салонун көрсөтүп болуп, пробеги 370 миң 594 километр көрсөтүп атат. Портер 1 нарашка бар. 2000 жылы чыгарылган, объемы 2.6, баасы 400 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Россиядан келген портерлерді тартып коюңуздар дейтилиңер. Россиядан келгенде мынандай арканкы дөңгөлөктөрү бирөө эле болот, кош дөңгөлөктө болбойт. Тилекке каршы ээси жок, жанында жана баасында жазып коюлуптур. Кимге кызык болуп калса, ушу маалымат кагасында. Портер 1 нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2000 жылы чыгарылган, объемы 2.6, баасы, айтылыш баасы 450 миң сом деп атат. Азыр мына жабык, мында көрсөтүп коелу. Kia Bongo 3, заводской каркасный тентте. Россиядан экен, келген экен, 2009 жылы чыгарылган, объемы 2.9. Темир номерде учеттон чыккан эмес. Айтылыш баасы 450 миң сом деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин розыгрышыбыз уланууда. Акыркы мындай этаптарына келип калдык. Кече түз эфир жасаган элек 17 октябрда. Бирок интернеттин ылдамдыгы начар болгонуна байланыштуу видеонун сапаты дагы бир аз начар болуп калган. Ошол кичине маалыматтарды бере кеттик эле акыркы ошол розыгрыштар боюнча. Кудай буйруса ушул айдын акырына чейин өткөрөбүз. Ошол өзүбүзгө дагы мындай сөз бердик. Ушул ноябрга өткөрбөстөн туруп, тынч амандык болуп турса, эң негизгиси өлкөбүздө, өзүбүздүн ишибизде аманчылыктар болуп турса эле өткөрмөкчүбүз. Билеттер дагы 100дөй дана эле калды. Ошого эгер катышам деген адамдар дагы деле бар болсо 775 1035 55 номерине, WhatsApp номерине билдирүү калтырыңыздар. Голосовой же жазуу түрүндө ушундай оюндун шарт эрежелерин билип алайын деп аттым беле деп, же кандай ойнойюн деп суроолор менен калтырсаңыздар, ошол бош болгондо ошол жигиттер кайтара өзүңүздөргө чыгып, толук маалыматты билдирип, кандай катышуу жолдору, кайсы номердеги бош номерлер калды, ошолорду тандап туруп катыша бересиздер. Эң башкы байгө болуп тур Honda Accord, унасы 2006 жылы чыгарылган, жана андан тышкары да 5 телевизор, кече ошо телевизорлорду көрсөттүк, телефондор, Xiaomi Redmi Note 9 эң акыркы модельдеги телефондорду ойнотуп жатабыз. Жандан тышкары дагы акчалай билектерибиз дагы бар. Могу машинага кайрылалы. Интеркулер Портер 2 2004 жылы чыгарылган, баасы 500 миң сом деп жазып коюптур. Нарашка жоо экен. Мына деле жабык.
Мында алып көрсөтөйлү салонун. Айтмакчы, жакын арада дагы ошол розыгрышыбыз жөнүндө ошо именно белектер боюнча, дал белектер боюнча атайын видео чыгарабыз. Жакшынакай видео, ошодон дагы мында кандай белектер бар экенин көрүп билип алсаңыздар болот. Porter 2 123 CRDI. Мына байкап турганыңыздардай самосвал гидроподъемникте. Адамдар да келип кызыгып көрүүдө ушуну. 2010 жылы чыгарылган, объему 2.6. Мынакей эсин байланыш номерлери. Айтылыш баасы 650 миң сом деп атат. Мына эми свежий келген Porter 2лер көбүнчө бардыгы тең эле 133 CRDI'лар биринчи базар деп атат. Bir hafta эле болуп тур келгенине, эң биринчи жолу чыгыш экен келгенден бери базарга. Алдыңкы дөңгөлөктөр мында куюлган дисктерде протекторлор бардыгы тең жакшы, жайкы. 2014 жылы чыгарылган. Баасы канча дедиңиз? 680 миң сом. Айдоочу жакта кичине мындай көчүп калган жерлери бар экен, жыртып. Калган жагы бүтүн эле. Көбүнчө ушу жагы эле жабыркайт. Мотор коробкаң барды, жакшы эле да. Пробегин билбейсизби канча экен? 170 миң километр деп атат. Porter 2 нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 126 CRDI. 2010 жылы чыгарылган, объему 2.6, мына эсин байланыш номери 776 66 62 90. 570 миң баасы. 560 миң деп атат. Пробеги 361 миң километр көрсөтүп атат. Porter 1 Авалы жакшы Porter 1лер десеңер, ушуну сунуштаймын. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар, 2003 жылы чыгарылган. Мына баасында жазып коюптур, эси 540 миң сом деп. Машина кейжи каналы. Мотор коробка кандай, жакшыбы? Силер? Эси көрүнбөй экен. Көрсөтүп коер элем, мына салону деле жакшы. Ошон үчүн да мындай бир аз кымбатыраак айтып аткан себеби ошолдон болушу мүмкүн. Дөңгөлөктөрдүн протекторлору алдыңкылары кичине орточоракта абалда экен. Дагы бир ушундай абал жакшы Porter 1, нарашка, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2004 жылы чыгарылган, объему 2.5, баасы 560 миң сом. Отургучтары мындай караганда таза заводской эле тигилген жеринде. Пробеги 230 миң километр көрсөтүп атат. Жакшы эле болду машина. Porter 2 свежий перегон. 2 апта болду келгенине дейт эси. Нарашка коюп коюптур, жакшы. Кабинанын үстүндө багажниги бар. 133 CRDI. 2014 жылы чыгарылган, объему 2.5. Порттун ичи. Дөңгөлөктөрү деле жакшы, протекторлору. Көрсөтө кетейин, жаңыдай эле болуп турат. Салонда көрсөтүп коелук. Пробеги аз го? 95 миң километрди көрсөтүп атат. Жакшы. Баасы канча дедиңиз эле? 700 миң сом, Баа кылдыштыбы же кыл элекпи? 640 кылды. Кичине кошсо берип бересиз. 600 миңден кичине кошсо берип берем деп атат. Porter 2 133 CRDI 2 айдай болуп калды дейт. Кореядан келгенине
Коробка автомат, кичине өзгөчөлүгү бар. 2014-жылы чыгарылган, мына ээсинин байланыш номери. Нарашка жок. Дөңгөлөктөрүнүн деле протекторлору жакшы, жайкы. Баасы канча эле? 700 миң беле? 700 миң сомдо атат. Дагы бир свежий келген Porter 2. 2 апта болуп калды. Дейт келгенде алдыңкыда мындай декоративный защитный дуга. 2016-жылы чыгарылган, 130 CRDI, объемы 2.5. Так. Көрүнүштө отуруштарда мынакей заводской тегилген жеринде, айдоочу жакта бел жагында кичине жарака жери бар экен. Эми араңарда жазып каласыңар, отурушту деле алмаштырып коюп, деле жаңы кылып кое бериши мүмкүн. Эми мен көргөн билгеним эле көрсөтүп коюп атам. Макта же жамандаш эмес бизде. Баасы 750 миңби? 750 миң сомдо атат. Мына видеону аяктап атып, эң акыркы жаңы чыгарылган Porter 2-ге кайрылып кетейин. 4 дөңгөлөгү тең жакшы, жаңы 2019-жылы чыгарылган мына. Мындай кошумча дуга турат. Алдыңкы бамперинде объемы 2.5, мына ээсинин байланыш номерлери. Канча болду келгенде? Номер алынганга 2 жума болду. Номер алынганына 2 жума болду деп атат ээси. Мынакей бортун да байкап койсоңор болот, ушундан эле барды таза мыйрыйган жерлери жок. Салонун өтөйлү. Жылы жаңырактарда мынакей кожалары кичине башкача болгон, мындай комбинированный түстө жана рефленный. Мында монитор бар экен, Pioneer коюлуптур. Мультируль эмес, коробка автомат. Антизанос, USB, iPod жана AUX радиомдору бар, бул мультимедиасында. Айтылыш баасы $13 000 деп атат. Айткандай, пробеги канча болуп калды? 1800 бö? Охо, почти жүрбөгөн эле машина экен. Эми аягына чейин көргөн көрүүчүлөрүбүзгө азаматсыздар, акырына чейин көрдүңүздөр демекчимин. Эми ушуну менен катар эле класс басыпты койгонду унутпаңыздар, азыр эле биз дагы да видео тартууну улай берели.